Саламатсыздарбы достор, мен сіздерге Сирияда болуп аткан акыркы окуялар жөнүндө айтып берем. Сирияда акыркы бир жумада бедуин арабтар менен дуруздар деп аталган этностук топтун ортосунда катуу жаңжал чыгып, айрым бир маалыматтар боюнча 900дөн ашык киши өлдү деген сандар бар. Бирок 19-июлда тараптардын ортосунда ок атышпоо боюнча макулдашууга жетишилип, азыр ок атуулар токтоп атат деген маалыматтар бар. Деги эле дуруздар деген ким? Бедуин арабтар деген ким? Бул жаңжалдын чыгышына эмне себеп болду? Бул кагылышууларга Израилдин кандай тиешеси бар? Ал эми Сириянын утурумдук президенти Ахмад Шара бул жаңжалды токтотуу боюнча кандай аракеттерди көрдү? Мен сиздерге ушуну азыр чечмелеп айтып берем. Бул жаңжал кантип башталды? 13-июлда бедуин арабтар дуруздардын бир өкүлүн, дуруздардын бир соодагерин, бир дурузду кармап алып, мазактап, ыдык көрсөтүп, тоноп алган деген маалыматтар бар. Мына ошондон кийин дуруздун ыктыярдуу кошуундары көтөрүлүп чыгып, бедуиндер менен ортодо жаңжал чыккан. Бул жаңжал тез эле тутанып кетти, адам өлтүрүүлөр менен коштолуп кетти. Бул жаңжалдар Сириянын Суайда деген провинциясында болуп атат. Суайда провинциясында негизинен дуруздар көпчүлүктү түзөт. Ал эми ал жакта бедуин арабтар бир азчылыкты түзөт. Ошентип бул жаңжал күчөп кетти. Күчөп кеткенде Сириянын өкмөттүк күчтөрү, аскерлери 15-16-июлда кирип барды. Кирип барганда алар жаңжалды токтотуу максатында кирип барды. Бирок айрым бир маалыматтар боюнча алар кирип барганда жаңжалды токтотуу учурунда бедуин арабтарга болушуп кеткен, дуруздарга каршы операцияларды баштап берген деген дагы маалыматтар чыгып кетти. Мына ушул маалыматтардын чыгып аткан мезгилде Израиль Сириянын өкмөттүк аскерлерине, аскердик колонналарына каршы ок атууларды жасады. Колонналарын атты асмандан, жана ошондой эле Сириянын Дамасктагы коргоо министрлигинин имараттарын дагы аткылады. Кырдаал курчуп барып, бейшемби күнү дуруздар менен бедуиндердин ортосунда ок атышпоо боюнча келишимге жетишилди, макулдашууга жетишилди. Анын шарттарынын бири болуп, Суайдадан сириялык аскерлер дагы чыгарылышы керек деген бир шарттардын бири катары ушул маселе каралды. Макулдашууга жетишилди, сириялык аскерлер Суайдадан чыгышты, бирок бир суткага жетпей макулдашуу бузулуп, кайра жаңжал чыкты. Буга ошол ызырынып калган, абдан жини келип калган дуруздар кайрадан бедуин арабтарга кол салуу уюштурду, чабуулдарды жасады деген маалыматтар болуп атат. Ошондон кийин кайрадан күчөп кеткен деген. Айрым бир маалыматтар боюнча бедуиндер жашаган аймактарга, райондорго 4-5 километрге чейин кирип барган деген дагы маалыматтар бар. Мына ошондон кийин бедуиндер дагы өздөрүнүн коңшулаш райондордон, коңшулаш провинцияларда жашаган бедуиндерди, башка уруулардын өкүлдөрүн, деги эле сириялык арабтарды чакырып, алардан жардам сурады. Ал жактан дагы бедуиндерге жардамга келген арабтар болду. Ошентип макулдашуу иштебей, бузулуп, жаңжал кайрадан күчөп кетти. Ошондо бул 17-июлдун кечинде болгон окуялар. Бейшемби күнү 17-июлдун кечинде болгон окуялар. 17-18-июлда кагылыштар абдан катуу болду деп айтылып атат. Мына ошондон кийин Сириянын күчтөрү кайрадан Суайдага кирүүгө аргасыз болду. Акыркы маалыматтар боюнча Сириянын аскерлери эмес, милициясы Суайдага кирди деген маалыматтар бар. Буга Израиль дагы макул болду деген маалыматтар бар. Аскерлер эмес, милицияны киргизүүгө. Деги эле Суайдада эмне болду? Дуруздар кимдер, алар кайдан чыккан, бедуин арабтар кайда жашайт? Ушул маселелерди кененирээк айтып бергенге аракет кылайын. Ошондо бул жалпы чиеленишкен Сириядагы окуялардын жандырмагы сиздерге түшүнүктүү болот деп ойлойм. Анын ичинде бул жерде Израилдин кандай тиешеси бар деген маселе дагы ачыкка чыгат
деп ойлойм. Бул окуялар Сириянын Суайда провинциясында болуп атат. Суайда бул Сириянын түштүгүндө жайгашкан. Суайдада негизинен дуруз этностук топтун өкүлдөрү жашайт. Дуруздар дүйнөдө бир 1 миллиондон ашык дуруз бар деп айтылат. Ошонун жарымынан көбүрөгү ушул Суайда провинциясында же болбосо Сирияда жашайт. Ошондой эле Иорданияда жашаган дагы дуруздар бар, Ливияда жашаган дагы дуруздар бар. Андан тышкары Израилде жашаган дагы дуруздар бар. Израилде жашаган дуруздар Израиль өкмөтү менен жакшы мамиледе. Дуруздар деген ким? Дуруздар булар шииттердин Исмаилит агымынан чыккан бир агым катары айтып атышат аларды. Алар бирок тилдери арабча сүйлөшөт. Алар мындай башка жактарга өздөрүнүн кыздарын дагы бербейт экен. Ушундай бир жабыгыраак коом деп, жабыгыраак бир этнос, бир топ деп айтылып атат. Дуруздар Израилде дагы бар деп айттык. Израилдеги дуруздар кандай? Алар Израиль өкмөтү менен жакшы мамиледе. Алар Израиль армиясына кызмат кылат, аскерге барышат. Израилде башка дагы улуттар бар, араб улуттары бар. Бирок араб улутундагы жарандар бар. Бирок аларга аскерге баруу милдет эмес. Алар эгер өздөрү ыктыяр менен барса болот, бирок аларга сөзсүз аларды аскерге албайт. Ал эми дуруздарды болсо Израиль өкмөтү аскерге алат. Жана дуруздар дагы Израиль өкмөтү менен жакшы, жөөттөр менен жакшы, алар аскерге барышат. Кыскасын айтканда, дуруздарды Израиль ишенимдүү азчылык деп санайт. Алардын кээ бири Израиль 1967 жылы 6 күндүк согушта ээлеп алган Голан дөңсөлөрүндө жашайт. Сириянын Голан дөңсөлөрүн Израиль 67 жылы болгон 6 күндүк согушта ээлеп алган, аннексиялап алган. Дуруздар ошол жакта дагы көбүрөөк жашайт. Суайдада жаңжал башталганда дуруздардын Израилдеги лидерлери Израиль өкмөтүн Суайдадагы дуруздарга жардам берүүгө чакырды. Израилдин бул жаңжалга аралашышына себеп болгон негиздердин бири мына ушул болду. Бирок ошол эле кезде дуруздардын, мисалы Ливандагы жана башка жактардагы дуруздар Израилдин бул жаңжалга аралашканына каршы, алар каршы экендиктерин айтып турушту. Ал эми Суайдадагы дуруздардын лидери, диний көсөмү Хикматилла аль-Хаджри деген көсөмү, ал бир аз радикалдуураак болду деп атышат. Жаңжалдардын жана мобилизациянын башында мына ошол турду деген маалыматтар бар. Ошентип дуруздар ким экендигин биз билип алдык. Дуруздар Суайдада көпчүлүктү түзөт. Ал эми бедуиндар Суайдада бир аз азчылыкты түзөт. Булардын жаңжалы сууга байланыштуу, жайытка байланыштуу, жерге байланыштуу буга чейин дагы ар кандай деңгээлде чыр-чатактары болуп келген. Илгертен бар булардын ортосунда чыр-чатактар. Ошондой эле буларда диний жактан дагы чыр-чатактар бар. Анткени дуруздарды айттык, алар шииттер болуп эсептелет. Ал эми бедуин арабтар болсо алар сунниттер болуп эсептелет. Ошентип азыр Суайдага Сириянын милициясы кирип, ички аскерлери кирип, азыр кырдаал бир аз жайланып баратат деген маалыматтар бар. Лондондо жайгашкан Сириянындагы адам укуктары боюнча обсерваториянын маалыматы боюнча ушул бир жуманын ичинде 900дөн ашык киши каза болду, набут болду деген маалыматтар бар. Акыркы маалыматтар боюнча, акыркы макулдашууга жетишүүдө АКШ, Туркия сыяктуу мамлекеттер ортомчулук кылганы боюнча маалыматтар бар. Сириянын азыркы президенти Ахмад Шара кайрылуу жасап, мамлекеттин ордуна өлкөнү башкарууга аракет кылбоо керек,
алардын эрдик үчүн ыраазычылык билдиребиз, бирок ого атышууну толук сактап, мамлекеттик буйруктарга баш ийүүнү талап кылабыз, деди. Ошондой эле ал Субайда Сириянын ажырагыс бөлүгү, Дуруз эли улуттук бүтүндүктүн негизги тиреги, биз баардык аз улуттарды коргоого милдеттүүбүз деген жарыясын айтты. Бирок бул билдирүүгө Израилдин тышкы иштер министри Гидеон Саар өзүнүн жообун айтты. Ал шараа башкарган Сирияда аз улутка мүчө болуу, күрд, дуруз, алавит же христиан болобу өтө коркунучтуу. Бул акыркы 6 айдын ичинде бир нече ирет далилденди. Дүйнөлүк коомчулук Сириядагы аз улуттардын укугу менен коопсуздугун камсыз кылууга жана алардын укугу корголмоюнча Сирияны эл аралык коомчулукка кайта кабыл албоого милдеттүү деп тышкы иштер министрлиги билдирүү жасады. Сириянын азыркы утурумдук президенти Ахмад Шара буга чейин дагы Израилге нааразылыгын билдирген. Израиль бизди ичибизден бөлгөнгө, ичибизден жик салганга аракет кылып атат деген билдирүүсүн жасаган. Негизи өзүңүздөр билсеңиздер керек, АКШ Сирияны санкциялардан чыгарган болчу. 1-2 ай болуп калды. Бирок Израиль ошого каршы болуп келатат деген маалыматтар бар. Сирияга каршы киргизилген санкцияларды албаш керек. Сириядан дагы деле коркунучтар бар. Керек болсо 7-октябрда 2023 жылы Хамас Израилге кол салбады беле, Газадагы Хамас. Ошондой окуялар Сириядан дагы болот дегендей пикирлерди айтып, Сириядан санкцияларды албаш керек деген көз карашты айтып келатат Израилдин азыркы бийлиги. Өзүңүздөр билесиздер, Сирияда бийлик былтыр декабрда алмашкан. Ошондо Сирияны узак убакыт бою башкарган Башар Асадтардын режими кулап, Башар Асад Москвага качып кеткен. Бирок ошол учурларда, өлкөдө башарамандык болуп аткан учурларда Израиль Сириянын чек ара аймактарына кирип кеткен. Ал жактан толук чыгып кете элек. Кээде ошондой бир атууларды жасап турат. Израиль муну өзүбүздүн коопсуздугубузду коргоо деп түшүндүрөт. Бирок албетте Сириянын азыркы бийлиги мындай нерселерге каршы. Алар Сириянын чек ара аймактарынан бери кирип кеткенине абдан нааразы. Ошондуктан дагы Сирия менен Израилдин ортосунда карама каршылык бар. Ал эми бул жерде дуруздарды окуясы дагы ортодогу карама каршылыкты күчөтүп койду. Жалпылап айтып кете турган болсок, былтыр Башар Асадтын бийлиги кулагандан берки Сириянын аймагында кырдаал бир аз тынчыгансып, азыркы утурумдук президент Ахмад Шара жалпы өлкөнүн бийлигин жүргүзүп атканы белгилүү. Бирок ортодо жаңжалдар дагы болгон. Бирок акыркы Субайда дагы болгон жаңжал Башар Асадтын бийлиги кулагандан берки эң чоң жаңжал, эң чоң кан төгүү болуп калганын эксперттер айтып атышат. Бул керек болсо Сириянын азыркы бүтүндүгүнө, Сирия эми мына жакшы жолго түшөт, Сирияда эми адам укуктары сакталат, Сирияда болду кан төгүү болбойт деген үмүттөр пайда болуп аткан кезде ошолорго бир чоң коркунуч жаратып койду. Сирия бул мамлекет болуп кете алабы, кете албайбы дегенчелик чоң коркунуч дагы алып келип койду. Сириядагы же жана башка дүйнөдө болуп аткан окуялар жөнүндө айтып берип турмакчымын. Менин каналыма жазылып, лайк коюп, башкалар менен дагы бөлүшө кетиңиздер.